да кененирээк айтып атат. Валакинни ахша алейкум ад-дунья ан танафасу фиха ва тактатилу ва тахлику кама халака ман кана каблакум. Мына негизи эле. Мен силерге менен кийин ширк келтирет деп коркпоймун дейт. Силер дүниеде бири-бириңерди бири-бириңерге жарышып, кийин бири-бириңерге душман болуп, бири-бириңерди өлтүрүп, жок болуп кетесиңерби деп корком ушу дүние себебинен, кандай силерден мурдагылар жок болгондой дейт. Мына. Азыр мына ошол карап турсакчы. Биздин кичинекей Кыргызстаныбыз, же болбосо бүткүл дүйнөнү караңыз. Ошону истеде болуп атат. Дүние үчүн бири-бирин кырмай. Акча үчүн мансапка барат, акча үчүн. Бири-бирин кырмай, дүние үчүн. Чоң мамлекеттер. Не болуп кетти могу Сирия? Башка макан толтурайм дүниенин мисалдарын алып келсек. Не болуп кетти? Бардыгы мынакей дүние үчүн бири-бирин кырмай. Ошон үчүн пайгамбарымыз да мына деле кичинекей мына Кыргызстан эмес мына Дордой деле алайлы. Конкуренттер өздөрү жакшы билет. Канчосы келди бизге, канчосы айтып берет. Аллаху акбар. Бул иши жүрүп атат, меники жүрбөй атат. Бул байып атат, мен байыбай эле турам. Ана, эмне кылыш керек? Буну сыйкырлаш керек. Бала чакасын сыйкырлаш керек. Акча бериш керек. Бунун ишин жабыш керек, жолун жабыш керек, бактысын жабыш керек, бууш керек. Көрдөн топурак алып келиш керек. Шибеге деп койчу эле. Шибеге деп коебу узун. Шибеге менен кактырган канча жип байлагандары канча. Эмне гана эмне кылат ушул акыретин куруп, өзүнүн көрүнө кирелек эле от менен толтуруп эмне кылат да ушуну? Ушунун бардыгы мына дүние жүрөккө сиңип кеткен, тамырлап кеткен. Болбосо дүниеге жылаңач эле келгенбиз баарыбыз. Азыр хадис келет. Эртеге Алла Таала баарыбызды кандай келсек ошондой тирилтет. Жылаңай пут, жылаңач кийими жок, сүннөткө отурулган эмес, ошондой кылып турулат. Гурлан дейт. Уратан. Хуфатан. Кандай биринчи дүнүйөгө келсек, кабырга баргандан кийин, бул жерде 10 канча жыл жашадык, кайра кудду ошондой тургузат Алла Таала. Эч ким колунда бир сом менен турбайт. Бир сом менен, бирөөнүн колунда бирөөнүн нан дагы болбойт, эчтеке болбойт. Эчтекеси жок келесиң, эчтекеси жок кетесиң, эчтекеси жок турасың. Амалыңа гана жооп бересиң. Сыноо үчүн берилген эле дүние. Мына ошон үчүн кан төгүлүп атат, кордук болуп атат. Эмне деген кандай дозоктун отуну тияка бар эле бу дүйнөдө өзүнө даярдап атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертти. Уқба радияллаху анху бу сахаба. Жаш сахабалар болчу пайгамбарыбыздын ордундачы. Мисирде ошол жерде фатих болуп, Мисирде турган башкарып. Не дейт? Факанат ахира ма раайту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алал минбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды акыркы жолу минбарда көргөндө ошондо көрдүм дейт да. Ол андан кийин көрбөдүм дейт. Мына ал минбарга чыкканы дейт. Акыркы жолу менин көргөнүм пайгамбарыбызды минбарда ошойдон көрдүм. Андан кийин көргөн жок. Ошол бойдон дүйнөдөн өттү дейт да. Демек дүйнөдө эң акыркы осуяттары туугандар 23 жыл Куран түштү, 23 жыл мээнет кылды. Бардыгын көрүп туруп, акыркы бизге сиздерге айтып аткан сөздөрү. Мен силерди күтүп алам деп атат. Силерге күбө болом деп атат. Силер дейт, менен кеткенден кийин, бу дүйнөдөн кеткенден кийин дүние үчүн ушунда талашып, дүнүйөнү кууп, жыйынтыгында бириң башың бириң алып, динден чыгып кетесиңби деп коркомун деп атат. Ошодон коркомун деп атат.